Аскар Акач, мына 2021 жылдын ошо июнь айынын ондорунда сүйлөшүп отурабыз. Айтыңызчы, көңүлүңүз, жашоо кандай, жакшыбы? Эң жакшы деп айтсам болот. Кудайга шүгүр. Россияда эми бизге өзгөчө мына университеттик, академиялык коомчулук абдан жакшы мамиле жасашат. Ошол 2005-жылы эле абдан жакшы тосуп алышып, мына ушул биринчи университеттен кызмат беришип, академияга академик кылып шайлап алышкан ошол жылы эле. Анан бизде эң мамиле эң дурус. Анан ошондуктан мен кайта ошо математика илимдеринде өзүмдүн кесибим илгерки физика, математика. Анан ошо сабак берем, илимий кызмат жүргүзөм. Мына акыркы 16 жылда 190 макала жарыяладым, илимий, математикалык. Ошонун бир жарымынан көбү Америкада, Европа мамлекеттеринде чыкты, англис тилинде. Анан ошондой эле бир 18 китеп жазып чыктык. Ошо коллектив болуп, өзүм жаңгыз болуп, жылына бирден китеп, орто эсеп менен анан жылына бир 12 макаладан чыгардым, орто эсеп менен. Өзү жакшы результат абдан. Ошо Россиянын академиктеринин ичинде мен ортосунан жогоруда турам да. Анан туура, өзүң туура айттың, ал илимий эмгектин баары бардык мамлекетке таандык. Ошондой эле менимче ошо Кыргызстандын илимине дагы кошумча кошуп келатам деп ошо кубанычым. Мен кыргыздын кулунумун да, каным кыргыздык. Анан ошондуктан сөзсүз мени Кыргызстандагы акыбал тынчсыздандырат. Кыйын акыбал болгондо тынчсызданабыз сөзсүз. Жүрөк ооруйт дегендей. Анан Кыргызстанда жакшы окуя болсо, кубанычта болобуз, абдан кубанычыбыз, койнубузга толбой абдан чоң кубанычта болобуз. Анан ошондуктан сөзсүз мен Кыргызстандагы окуялардын баарын байкап, көрүп турам. Анан азыр сөзсүз каалайм, азыр мына жаңы президент шайланып, эми 1 жылча боло элек жаңы президент шайланып, ошо аракет жасап атат. Кыргызстандын иштерин алдыга жылдырып, Кыргызстандын дүйнөдөгү аброюн көтөрөйүн деген аракет жасап атат. Эми ошолордун баарын ийгилик болушун каалайбыз сөзсүз. Эми акыбалын айтсак, акыбал кыйын эле, өзгөчө экономика жагы кыйын. Эми ал бул президенттин күнөөсү эмес, бул президентке чейинки мурунку революциялык жол менен башкарылгандардын күнөөсү болуп калды да. Эми ошону оңдоп кетсе, элибиз үчүн жакшы эле болор эле. Ошону Кудайдан тилеп турабыз, Кудайдан тилеп. Рахмат. Сиз менен болгон маекте сиздин үй бүлөлүк жагдайларыңыз жөнүндө да окугубуз келет. Мына сиздин уулуңуздун Айдардын ушу 1 жыл мурда рак болуп калды. Аламдан өтүшү көп эле кыргыз элинин жүрөгүн оорутtu. Эми тагдыр ошондой экен. Дагы бир ирет кеч болсо деле сизге көңүл айтабыз. Анан эми Майрам эжебиз жакшы жүрөбү? Балдары, неберелери менен? Майрам эжеңер жакшы. Майрам эжеңер ошо азыр 6 неберебиз бар. Ошо баары азыр бирөө Лондондо окуп жүрөт, бирөө Швейцарияда окуп жүрөт. Калгандары болсо азыр колубузда, азыр каникул болуп, анан ошо Майрам эжеңер неберелери менен азыр музейлерге барып, концерттерге барып, ошентип неберелерин тарбиялап атат. Аскарга чеберели болдуңузбу болдуңузбу? Жок. Болдуңуз, небереңиз бар? Неберелер. 6 неберебиз бар ошо. 75 жылдык мааракеңизде биз угуп,
Сиздин 75 жылдык мааракеңизде мына Россияда дүйнөлүк деңгээлде белгиленди. Көп мындай жакшы эмелер айтылды, пикирлер, коомдук пикирлер. Биз аны менен албетте сыймыктандык. Биздин эми сиздин илимий даражаңыз, тарыхый тагдырыңыз, сиздин ушул илимий даражаңыз биздин элибизге чоң сыймык экенин дагы унутпаңыз. Бул жагынан сиз ушул кыргыз элинин ишенимин аркалап, мына Россиядагы эң атактуу Ломоносов университетинин өзүнүн ошол жердеги өзүнүн башкы корпусунан мына ушундай атактуу физиктен кийинки үйдү сизге белекке беришип, мына ушул жерде квартира алып татынакай таза бир 3 бөлмөлүү квартирада жашап атыштын өзү дагы бизге сыймык. Бул жерден мындай квартира алып жашамак түгүл, Аскар Акаевич, бул жерге ишке кириштеш өзү канча, студент болуш канча өзүчү. Анан биз буну менен албетте сыймыктанабыз. Рахмат. Анан Аскар Акаевич, мына ушул мен жана Кыргызстан жөнүндө сизге дагы бир сурап, анан мына Кыргызстанга сиз абдан тынчсызданганыңызды, Кыргызстанга болгон сагынычыңызды, кыргыздарга болгон урмат-сыйыңызды мен байкап отурам да. Негизи биздин Кыргызстандын бир өнүгүү жагдайларын байкап атасызбы? Өнүккөн жагыбыз барбы? Же биз экономикадан кийин эле эшейип калдыкпы? Эми мындай болот экен да. Жана Кыргызда бир жакшы сөз бар эле, бир улуу акындын айтканы, мына таланттар ушу үйүр болуп келет экен деп. Мына 60-шы жылдарда өткөн кылымдын ошондой үйүр болуп, абдан көп зор таланттар чыкпады. Мына Чыңгыз Айтматов, Жумахматов, Молдобасанов, дагы көптөгөн ошондой адамдар чыкты. Бибисара Бейшеналиева, Сайры Кийизбаева, дагы атай берсек көп окумуштуулар, эң бийик даражадагы окумуштуулар чыкты, кандайдыр ошентип доор. Анан эми бүткүл дүйнөдө деле ушундай болот экен. Мына акыркы 20-30 жылдын ичинде кандайдыр бир ушу илим, билим, маданиятта мындай тынчтык да, кандай бир затишье, орусча айтканда. Анан эми көтөрүлө баштайт. Эми сөзсүз көтөрүлө баштайт. Мен терең ишенем, ушу кыргыздардын ичинен дагы ошондой зор таланттар чыгып, илим, билим, маданиятты дагы бир бийик чокусуна көтөрөт деп ошол Чыңгыз Айтматов баш болгон Кыргызстандын интеллигенттери ошондой дагы бир пайда болот деп ишенем. Сөзсүз кыргыз эли талант. Беш жылдык Кыргызстанды башкаруу мезгилиңиздеги сыймыктанган жана өкүнгөн учурларыңыздан айтып берсеңиз. Эми мына биринчи мен иштеген 15 жылды алсак, ал эми эң негизи мына эгемендүүлүккө жетиштик 91-жылы. Ошентип эгемендүү Кыргыз мамлекетин жаңы доордогу Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кура баштадык. Менимче ошо биринчи 15 жылда биз ошол эгемендүү Кыргыз мамлекетинин жакшы фундаментин курдук. Биринчиден мына бүткүл дүйнөгө аттын кашкасында эле таанымал болду Кыргыз Республикасы. Мана Кыргыз Республикасын дүйнөдө батышта өзгөчө Борбордук Азиянын демократиялык аралчасы деген абдан бийик атка кондук. Анын аркасы менен мына биз Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюму аркылуу 3 чечим чыгарганга жетиштик. Биринчи мына 95-жылы эл аралык Манас жылы деп жарыялады Бириккен Улуттар уюму. 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп эл аралык
деңгээлде жарыяланып, бүткүл дүйнө ошону белгиледи. Андан кийин 2002 жылы тоолук мамлекеттердин жылы болуп, Кыргызстандын сунушу менен мына ушундай 3 чоң резолюция Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынып, ал эми ЮНЕСКО тарабынан Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленди 2000 жылы. Ошентип, менимче 1-15 жылда бүткүл дүйнө жаңы Кыргыз Республикасын таанып, аны демократиялык өсүп келе жаткан мамлекет катары таанып, андан тышкары ошо кыргыздар бул ушу СССР урап эле пайда болгон мамлекет эмес, бул байыркы дүйнөдө эле мамлекеттүүлүгү бар мамлекет катары таанылып калды. Андан тышкары мына кыргыз калкы өзү таланттуу калк экенин, мына гректер Илиада, Одиссеяда эпос жаратса, мына кыргыздар 1000 жыл мурун Манас эпосун жаратыптыр деп, кыргыздар ушундай маданияты бийик эл экен деп тааныды. Менимче бүткүл дүйнөгө Кыргызстанды тааныта алдык 1-15 жылда. Анан экинчи тарабынан алганда биз мына 1-15 жылда эң кыйын болгон жылдарда өзүң элестет көрсөң, мына 89-90 жылдарда СССРдин экономикасы урап, СССР өзү ураардын алдында экономика кризисте болуп, ошол кезде дүкөндөрдө негизги продуктылар да жетишсиз болуп калган. Ошо нан, чай, кант, сүт, ошо тартыш болуп, очередтерге, магазиндерде ошо товарлар жок, магазиндердин баары пустой турчу эле. Анан ошондой кыйын мезгилде биз ошо мамлекетибизди куруп, өз ара эл аралык жардамды тартып, эң чоң көлөм эл аралык жардамды Кыргызстанга биз тарттык. Ошонун аркасы менен мына рынок экономикасын өтүштө биз лидер болдук. Орто Азияда гана эмес, жалпы постсоветтик ошо экономикалык реформалардын лидери болгон үчүн биз биринчи болуп 98 жылы дүйнөлүк соода саттык уюмуна биринчи болуп кирдик. Мына 98 жыл. Бизден кийин Россия 15 жылдан кийин 2013 жылы кирди. Мына биз 15 жыл ошентип жанагындай алдыга чыгып, ошонун аркасы менен мына Кыргызстанда соодагерлердин табы жок эле да илгери. Анан эми рынок экономикасына келгенден кийин мындай тап пайда болуш керек да. Ошол дүйнөлүк соода уюмуна киргендин аркасы менен мына Кыргызстан Кытайдан бизден 2 жыл кийин Кытай кирип, биз Кытайга пропуска бердик фактически. Анан Кытай бизге преференция берди соода сатып. Ошонун аркасы менен мына Кытайдын товарлары арзан, ширпотреб, Кытайдын товарлары баары ошо эч кандай акысыз Кыргызстанга келип, мына түндүктө Дордой базары, түштүктө Кара Суу базары толуп, ашып дегенде 10 жылдан ашык мына ошол жерден товарлары реэкспорт болуп атты. Казакстан, Өзбекстан, кошуна мамлекеттерге, ошондой эле Россияга, Урал, Сибирге чейин жетип, ошолордун баары мына Кыргыздын ошол 15 жыл дүйнөлүк соода уюмуна биз биринчи кирип, Кыргызстанда мына соода табы пайда болду. Мына соодагерлердин табы пайда болуп калды. Бу да жакшы көрүнүш. Анан үчүнчүдөн мына ошо реформа ийгиликтүү өткөн үчүн атап кетейин бир эң негизгилерин. Биринчи жер реформасын биз ийгиликтүү өткөздүк. Эң ийгиликтүү өткөн өзүбүздүн улуттук валюта сом болду. Андан кийин рынок реформаларын жүргүзүп, мына ВТОго биринчи өттүк. Ошонун негизинде биз 2000 жылы биринчи мамлекет болуп, мына узак мөөнөттүү программа алууга татыктуу болдук. Ошол узак мөөнөттүү 10 жылдык программа Кыргызстандын комплекстүү өсүп өнүгүү программасы 2001-2010 жылга чейин деп, ошону Дүйнөлүк банктын президенти атактуу инвестор болгон Вульфенсон деген. Джеймс Вульфенсон өзү келип, өзү колдоп, АКШ менен бирге Азия банкынын президенти Тадао Чино деген
Жапан жараны ошонун президенти АКШ кошулуп, экөө ошо Кыргызстанды колдоп, узак мөөнөттүү программага донор таап беришип, анан ошентип ошо программа ийгиликтүү башталды 2001 жылы. Ошол программанын негизинде мына бизде 2000 жылдарда экономиканын өсүш темпи жылына 6% болуп турду ортосунда. Ошо 6%ке чыктык. Ал эми 2004 жылы 7,2%ке чыкканбыз. Анан ошол улантыла бергенде 7-8% менен өсүп көтөрүлүп кетет элек да, бирок кийин тилекке каршы Бакиев, бул Акаевдин программасы деп 2006-2007 жылдарда жоюп салды. Мына жыйынтыктап келип айтсак болот, биринчи 15 жылда биз эгемендүү Кыргыз жаңы доордогу мамлекетин кура алдык. Бүткүл дүйнөгө аттын кашкасындай таанымал болуп калды. Экономикабыз туруктуу өсүп келаткан. Элибиздин ичинде элибиз баш кошуп, мына ошондо мен эң чоң максаттарымдын бири президент болгондон кийин эле ойлогом, ушу бир элибизди баш коштуруп, түндүк түштүк өзгөчө бөлүшпөсүн деп, ошон үчүн мен көп аракет жасап түштүккө, себеби түштүк кичине көп маселелер боюнча артта калган экен, ошондо кадр маселеси боюнча, башка маселелер боюнча, ошентип биринчи эле мен академиянын түштүк бөлүмүн уюштурдум. Түштүк кадрларынан 10 чакты адамды член-корреспондент, академик кылып шайланттым. Университет ачтык, ошто. Анан мына Курманжан эненин юбилейин өткөздүк, Алымбек Таткандын юбилейин, Оштун 3000 жылдыгын, ошентип, менимче 2001 жылга жаңы кылымга биз элибизди бириктирип, баш коштуруп, түндүк түштүккө бөлүнбөй, менин өзүм жанында канча иштеп жүрүштү туурабы, мына Осмонакун Ибрагимов, Абдыган Эркебаев, дагы көп кадрлар, Насирдин Исановду айтпай эле коеюн, эң жакшы премьер-министрим болгон биринчи эле шайланганда өзүм чакырып, АКШны премьер-министрликке чакырган биринчи өкмөткө. Ошентип менимче элибиз биримдикте ушундай жакшы улуттар аралык ынтымактагы жакшы деңгээлде эле ошондо эсимде ОБСЕнин өкүлү Вандерстул деген голландец 13 жолу келип кеткен 90 жылдарда, баягы Ош трагедиясынан кийин ошо контролду. АКШ айтчу, мына улуттар аралык мамиле боюнча Кыргызстан азыр Европага үлгү боло алат деп. Ушундай жакшы деңгээлде келип жаңы кылымга менимче мен ошо стабилдүү, экономикасы өсүп келе жаткан, дүйнөдө ошо аброю, имиджи жакшы мамлекетти өткөзүп бердим деп айта алам 2005 жыл. Он 16 жылды байкасам, мына көбүнчө ошо бийлик талашуу, көбүнчө жана менчикти кайра бөлүштүрүү менен алек болуп, кандайдыр саясий лидерлер ушу экономика, элдин турмушу, элдин биримдиги ушу жагына көп жакшы көңүл бурбай калды деген оюм бар да. Анан ошондуктан мына Кыргызстан чындыгын айтканда акыркы 16 жылда төмөндөп кетти. Кайсы тармагын албайлы. Мен фактыларын эле айтайын. Бул мен жакшы башкаргандан кийинкилер жаман башкарган дегенден алысмын. Бирок фактыларды айтсам, мына экономика бүгүн ошо экономика 8 жылдан төмөндөп кетти да, анан урай баштады. Мына бүгүн экономика кризисте турат. Чындыгын айтканда кризисте, эгерде бир
çoğun girişe düşpese kandaydır bir default boluşu da mümkün finansıvay krizis defaultun aldında turat. Ekonomika abdan kıyın ahvalda. Emi el aralık abroyubuzda alsak mına Kırgızstan çındığında Kırgızstan nimit şayabay tömendep ketti. 40-16 жылда көп жана саясий спекуляция, шуми хаволу атып, азыр эми Кыргызстанды криминалдын аралчасы деп калды. Менин убагымда Кыргызстанды жана айтпадымбы, Борбордук Азиядан демократиялык аралчасы деп Кыргызстанда аябай бийик баалашчу эле. Анан кийин жанагы ошо кедейчилик өсүп бара жатат. Ошондуктан мени Кыргызстандагы акыбал чынын айтканда тынчсыздандырат. Анан саясий стабилдүүлүк бар дегенге дагы мындай көп чоң негиз жок да, мен ошону көрө албай атам. Бирок менин мына бүгүнкү оюм мунун баары ошол өткөндүн тарыхы эми. Анан мына жарым жыл мурун жаңы президент шайланды. Эл ишенип, азыр ошо Садыр Жапаровго зор ишеним көрсөтүп, Садыр Жапаров ошол кемчиликтерди бир оңдоп кетет деген үмүт менен жашап атат. Мен деле ошол үмүттү бөлүшөм, элибиздин үмүтүн бөлүшөм. Мен деле колдойм, жана туура менин соратнигим Бекболот Талаларбеков абдан туура айтты. Эл шайлаган президентти бир жыл сөзсүз колдошубуз керек ар тараптан деп. Анан бир жылдан кийин анан сурашыбыз керек эмне жасадың деп. Ошол айткандай менимче азыр жалпы коомчулук колдоп президенттин аракеттерин ошо Кыргызстанды эми жакшылык жолуна буруп кетиш керек, экономикасын өстүрүп, элдин турмушун жакшыртып, эң негизи. Анан элдин ошо биримдиги өтө маанилүү деп эсептейм да, ошол элдин биримдигин эч качан унутпаса да. Ошо сиз президент болуп келгенде чоң СССР деген өлкө кыйрап, ошол ар бир республика өзүнүн эгемендиктерин алды. Ар кандай тагдырлар башыбызга келди. Кантип жашайбыз? Илгери биз рубль деле билет электе алтын акча катары. Анан биз ошондо Аскар Акаевич биринчилерден болуп сомго өткөнбүз да. Ошо могул турган кошуна казактан мурда, могул турган өзбектен мурда, могул турган тажиктерден мурда биз сомго өттүк эле. Ошо сомубуз бүгүн деле тырбалаңдап, мына улуу Россиянын рублю менен бирдей келет. Мисалы өзбектин сумуна караганда, казактын теңгесине караганда, биздин сом кандай болгон күндө дагы улуу өлкө болуп аткан орустардын акчасы менен тең тайгашат. Ушунун сырын эмнеден көрөсүз? Эми мунун сыры эки фактору бар. Ошо биздин Кыргыздын улуттук валютасы сомдун ушундай туруктуу кармалып келатышынын эки фактору бар. Эми биринчиси, мына биз 92 жылы эгемендүүлүккө жетиштик. Ошонун биринчи күндөн эле мен өзүмдүн президент болорго чейин эле бир планым бар эле. Ошол республика кантип жаңы рынок экономикасын өтөт, ошол программасын түзүп, мен ошол программада биринчи жер реформасы, экинчи финансы реформасы, ошонун ичинде улуттук валюта киргизүү максаты, үчүнчү анан приватташтыруу, дүйнөлүк соода саттык уюмуна кирүү, ушундай маселелер баары очередь менен менин өзүмдө планым бар эле. Анан ошондуктан мен биринчи эле күндөн баштап эгемендүүлүккө жетишкенден ойлоно баштадым, пландаштырып, ушундай сомду кайсы жерден даярдайбыз, анан кайсы мезгилде киргизебиз, ушундай деп. Ошол эсеп кыйсабыбыз менен биз көзүбүз жетти. 2003 жылдын жарымында Россия чоң реформа жасаш керек. Себеби ал кездеги инфляция темеле жүгүрүп турганда, Анан ошондуктан биз ошо бир жылдын ичинде
акча даярдашыбыз керек эле. Мен ошо биринчи фактору биз өзүбүз ошо көзүбүз жетип, пландаштырып, анан бүт эсеп кыйсабын жасап, ошентип даярданып киргизген бул биринчи фактор болду да. Ошо бир жылдын ичинде биз ошо валютанын источнигин таптык, ошол долларды кантип табыш керек, ошол акчаны алып барып Лондондон печаттап келиш үчүн. Анан баарын печаттап алып келип, анан өз убагында киргизип алдык. Эсеп кыйсабы менен баары. Бул биринчи чоң фактору. Анан экинчи фактору акчаны кармаш үчүн сөзсүз анын артында алтын валюта резерви туруш керек. Эгер алтын валюта резерви турса, ал акча абдан туруктуу чуркайт. Ошо канча жылда болбосун. Ошон үчүн биз мына тырышып, мен эмне үчүн ошо тырышып, ошо кумтор алтын кенин иштетели, тезирээк иштетели деп аракет жасаганым 90-чы жылдардын башында, себеби алтындын баасы ал кезде тезектен арзан. Бирок ошону мен аябай тырыштым, себеби кумторду алтындын запасы чоң. Ал жерде жатса дагы сомдун артында турат да. Казып алсаң андан жакшы. Ошондуктан мына биз кумтор алтын кенин иштете баштадык. 93-чү жылы фабрика курула баштады. 97-чи жылы 1 килограмм алтынчы жылы, 97-чи жылы 1 тонна алтын келип чыкты. Мына ошол алтын запасы, валюта запасы, эми алтын болсо валюта, каалаган валютаны аласыз да. Алтын валюта запасы тургандыктан сомдун. Ошол биздин эле улуттук банктын подвалында Кыргыздын алтын запасы жыйылып турат да бүгүн, сөзсүз. Аны ошондуктан мына сом туруктуу өсүп өнүгүп келе жатат. Мына канча 30 жыл болду. Биринчи жылдарда менин эсимде жок, ушу $1 4 сом болсо керек. Ана бүгүн болсо мына $1 80 сом. Ошонун тегерегинде деми. Ошо өзүң туура айткандай, жана Россиянын эле рублин менен бирдей чуркап келе жатат. Кошуна мамлекеттердики болсо миллион ашып кетти. Аябай. Эми аларда деле алтын запасы бар, бирок алар баякы кризис кезинде киргизип алышты да акчаларын. Кризис, эсеп кыйсабы жок, шашылыш. Себеби алар кыйынчылык учурап калды да. Россия 93-чү жылы август айында акча реформасын жасап жибергенде, алар шашылыш түрдө эсеп кыйсабы жок, планы жок эле, анан кийин бизден үлгү алып Лондонго барып печатташып киргизип калышты. Мына ушул эки фактор. Россия бизден кийин өттү, Россия 93-чү жылы августта өттү да. Жанагындай реформа накта бүгүнкү рубльга, эски советтик рубльдан бүгүнкү Россиянын рубльна 93-чү жылы августта өттү, а биз болсо 10 майда өтпөдүкпү? Алдын ала биз ошол 10 майда өтүп, ошон үчүн Кыргызстандын жарандары колунда болгон эски советтик рубльдин баарын сомго айлантып алышты. Сом эчтеке жоготкон жок. Эми туура курсу төмөн болду, себеби ошол советтик рубльдин маңызы азайып калган да, аябай инфляция болуп атат чоң. А так бир дагы рубль жоготпой, кошуналар бүт жоготуп койду, себеби Россия реформа жасап жибергенден кийин советтик рубль эч жерде кабыл алынбай калды. Ошо сиздин бар мезгилде өзүңүз айткандай 96 жылдын аягында акы биринчи жолу Кумтөр өзүнүн алтынын чыгарды. Туура. Фабрикадан чыгарып. 97 жылы Кумтөр 1 тонна алтынды берди. Туура. Андан бери далай жылдар өттү. Ооба. Бүгүн ошол Кумтөрдүн ишке киргизилишине сиз
сыймыктанасызбы же сөзсүз сыймыктанам. Себеби ошо мен максат ушундай болгон. Максат башында ошо Кыргызстандын улуттук валютасы акча сомду. Экинчи тараптан эми ар бир мамлекеттин экономикасынын негизи мына кан системасы бул финансы системасы да. Ошол сом менен финансы системасын кармаш үчүн сөзсүз алтын валюта булагы керек. Булагы деп абдан жакшы айттың, ошо булагы. Мына кумторду мен ошондой караганда ошол келечекте бир 30-40 жылга чейин, 50 жылга чейин ошол кезде бир жарым кылым 50 жылга чейин кумтор ошо биздин сомдун дагы финансы системасын дагы кармай турган ошо валюталык алтын булагы болсун деп максат койгом мен. Мына ошол максатка жеттик. Инвестор таптык. Жаманбы, жакшыбы иши кылып инвестор айткан убадасын бүт аткарып берди. 5 жылда курабыз деген 3 жылдан кийин 1 килограмм алтын, 4 жылдан кийин жанагынтип тонналап алтын ала баштады 97-жылы. 93-жылы баштап. Мына ошентип алар бүт аткарып, ошентип кумтор ишке кирип, Кыргызстандын ошо өзүнүн негизги максаттарын аткарып атат. Мына сомду кармап келатабыз, финансы системасы бар. Ал эми экономиканы иштетиш бул өкмөттүн, президенттин мойнундагы ыйык баягы милдет, парыз деш керек. Аскар акач, мына ошол кумтөр, ошол алгачкы сом сиздин дооруңузга туш келген бардыгы башталышы өзүңүз каалагандай ушу жакшы ойлор, жакшы тилектер менен башталган. Ооба. Бирок акыркы убакта кумтөрдүн айлана чөйрөсүнөн ыр менен чыр кетпейт. Ооба. Кумтөр үчүн мына бүгүнкү президентибиз Садыр Жапаров бир эмес 2 рет камалып чыкты. Мына байкагандырсыз өзүңүз, Садырды Кыргызстандын элинин 100 миңдеген адамдар ушу жаалап көтөрүп алып барып, ушу ишеним көрсөтүштүн себеби дагы мына ошол кумтөрдүн тагдырына байланыштуу болду. Туура. Эми ушу кумтөр ушундай ыр менен чырга айланат деп ойлодуңуз беле? Жок, мен ойлогон эмесмин, мынча болот деп. Себеби эми кумтордун маселеси жана чыры менин убагымда эле башталбады беле. Өзүңүздөр билесиздер, легендарлуу парламентте эле 93-жылдарда биринчи эле генералдык келишим түзүлгөн 92-94-жылдарда, 92-жылда биринчи генералдык келишим түзүлүп, анан кийин парламентте каралып, парламенттеги сунуштардын көпчүлүгү кабыл алынып, 94-жылы негизги генералдык келишим кабыл алынган болчу. Анан ошо жылдарда эле парламентте бир топ ызы-чуу болгон, инвестор жакшы эмес экен, келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына толук жооп бербейт экен деген. Эми мындай айтыш керек, эми инвестор деген Кыргызстанга башка кайсы эле мамлекет болбосун, инвестор деген баягы бекер иштеп берейин деп келбейт да. Алар дагы өзү киреше алайын деп келип иштейт. Анан ошондуктан кандайдыр 90-жылдарда биз ошо түшүндүрүп, депутаттарга түшүндүрүп, ал чыр анча мындай зыян келтирген жок, ал ызы-чуулар, ошо парламентте болгон ызы-чуулар, алар текшерип, көрүп, анан негизинен баары туура экенине ынанып, ошо бойдон көп ызы-чуу болгон эмес. А бирок мына кийинки 16 жылдын ичинде чындыгында ызы-чуу жыл сайын болбосо да бир 2-3 жыл сайын ошентип кумтордун тегерегинде ызы-чуу абдан көп болуп атат. Бул өзү чындыгында ошо кумтордон түшө турган пайданы Кыргызстанга көп азайтты. Себеби бул кумтордон түшкөн алтын бир, анан алардын акциясы ойноп атпайбы Торонтодо биржада. Ошо жерден эгер саясий туруктуулук болсо, ызы-чуу жок болсо, анда акциялардын баасы бийик болуп, бир топ
жакшы киреше келмек. Анан бирок ошо ызычуулар тоскоол болуп, терс таасир берип, Кыргызстандын ошо Кумтордун акциялары эл аралык биржада баасы ар дайым ошо ызычуу чыккан сайын төмөндөп атпайбы. Ошентип биз көп кирешеден кур калдык десем болот. Муну ачык айкын айтыш керек. Бул экинчи жагы. Ал эми Кумтордун казып алган алтын жана айтып атышат биздин үлүшүбүз азайып кеткен. Менин убагымда үлүш эч качан азайган эмес. Башынан эле эсептелген 3-2 67% кыргыздыкы, 1-3 Камеканыкы деп. Алар казып, алар миллиардтаган кредит алып, фабрика куруп, технологиясын алып иштетишти да, алар да ошо киреше алабыз деп келет. Анын баары жаңгысы эле биздин адистер эсеп кыйсап жасабай, эл аралык ошондой атайын уюмдар бар. Ошо жардам бере турган, өсүп өнүгүп келаткан мамлекеттерге жардам бере турган. Лондондо ошондой банк бар, анан компаниялар бар. Ошо биздин өкмөт ошолорго кайрылып, алардан да экспертиза алган. Алардын баары бар өкмөттө, аларда ошо туура мына орто эсеп менен эки тараптын кызыкчылыгы тең туура эсептелген деген ошондой документтери бар сөзсүз. Анан ошондуктан менимче ошо ызычуулар чоң зыян келтирди деп эсептейм. Мына бүгүнкү мезгилде өлкө президенти Садыр Жапаровдун Кумтордун чөйрөсүндөгү ошо коррупциялык схемалар тазалоо бул Кыргызстан элине ишеним берет. Себеби Кумтор негизги байлык экен да. Ушуга болгон аракетин жумшап атат. Ушуга ал үчүн эч кимди аябаган аракетин жүргүзүп атат. Ушуну колдойсузбу? Толук колдойм. Мен муну толук колдойм. Жанагы ошол коррупциялык схемаларды жоюу боюнча аракет, жана экологиялык ущербти токтотуу боюнча аракеттерин баарын толук колдойм. Ошонун баары ишке ашышын каалайм. Мен бир гана нааразы болгонум, мен ойлойм жанагындай клевета, анан жанагы негизсиз, фактысы жок куру каралоо ошого каршымын да. Себеби мына менин өзүмө дарегиме боюнча ошо бүгүнкү Акылбек Жапаров койгон күнөөнүн баарын ген прокурор Бекназаров 2005-жылы койгон. Баарын жанагынтип изилдетишкен. Эч факты тапкан эмес. Анан кийин өзү да айткан, Акаевдин 1% тапкан жокпуз деп. Андан кийинки ген прокурор Кангантиев да айткан. Канганиев орун басар андан ачык айткан. Мына Акаевдардын үй бүлөсүнө көпчүлүгү эч негизсиз, эч фактысыз ушактын предположениянын негизинде эле ачылган экен, ошонун баарын жаптырдык деп Нефоросунук айткан болчу. Орус адам да таза. Андан кийин мына 13-жылы Атамбаев Салянованы аттандырып Торонтого барып, бир самолет бригада ошол жерден 1-2 ай иштеп келишип, факт алып келген эмес. Ошону токтотуш керек да. Мен эч кандай жанагы биринчи маселеге мен толук колдоп берем. Ал туура тазалаш керек. Мындай келечекте мындай жол бербеш керек. 2010-жылдардан кийин дагы Кумтордун айлана чөйрөсүндө катуу ызычуулар күчөгөн. Туура. Бакиевдик бийликтин тушунда. Анан мына мен өзүм эсимде да Аскар Акаевич. Мына бүгүнкү өлкө президенти Садыр Жапаров менен бирдикте биз 2012-жылы бир нече ирет Кумтөргө барып, ошол мезгилде биринчи жолу Кумтөрдөгү коррупциялык схемалардын бетинин ачылышына кадам ташталган. Мына ошол кадамдарда Кумтөр Кыргызстан мамлекетине келтирген экологиялык зыяндарды алгачкы жолу эксперттөп, алгачкы жолу ачык айкын айтуу кадамдары башталган эле. Натыйжасында Садыр Жапаров анын жолу
камалдандан кийин дагы камалды, саясий туткунга айланды. Бирок бүгүн Садыр Жапаров ал позициясынан кайткан жок. Дагы мына өлкө президенти болгондон кийин дагы ошол жерде Кумтөрдүн айланасындагы коррупциялык схемаларды тазалоо аракетин көрөм деп чуркап жүрөт. Себеби өлкөдө бир тартип болсун, тазалык болсун дегенде сизге ушу кандай таасир калтырды? Менимче мен мына ушул экологиялык зыяны жана ошол Кумтордун тегерегиндеги жанагындай коррупциялык иштерге каршы күрөштү мен толук колдойм. Бардык этаптарда колдоп келген. Бул абдан туура иш. Бул ошол элибиздин республиканын кызыкчылыгына туура келген иш деп эсептеймин. Бул абдан жакшы. Муну сөзсүз аягына чыгарыш керек. Мына акыркы комиссиянын чечиминде дагы айтып атпайбы, ошо экологиялык зыяндын көлөмү өтө эле зор, 3 миллиард долларга жакындап кетиптир деп. Бул чындыгын айтканда эң чоң зыян, эң көлөмү чоң аябай. Ошондуктан мен буга толук кошулам. Мен Кудайдан тилеп атам, ошол кыргыздын адистери эсептеген экологиялык ущербти ошо эл аралык коомчулук колдоп, эл аралык жанагындай арбитраждык сот Кыргызстандын пользасына чечип берсе абдан туура болор эле. Менимче эл аралык коомчулук муну колдойт. Себеби экология дегенде дүйнөдө азыр зор акыйкатчылык бар. Экологиялык абдан күчтүү уюмдар бар. Ошолордун дүйнөлүк экологиялык уюмдардын бир колдоосуна алып, анан кийин сотко барса, менимче сөзсүз колдоо алышы мүмкүн. Бул тарапта мен толук колдойм, абдан туура. Анан кандай гана компания, кандай гана проект иштебесе Кыргызстанды экологиясын сакташыбыз керек. Себеби азыр мына дүйнөлүк потепление деген болуп атат. Мунун дагы табигый байлыктарга зыяны көп болот. Ошондуктан биздин кыргыздардын эң чоң байлыгы бул ала тообуз. Ошо биздин ата бабадан калган жер, чындыгын айтканда бул анан азыр ошо жанагы дүйнө ысып атат. Мына Ташкентте кече жарыялашты, 150 жыл мындай ысык болуптур деп. Бишкекте ысык болуп атат дейт. Ушунун баары жана потеплениянын аркасы. Ошондуктан биз мөңгүлөрүбүздү сакташыбыз керек. Биздин тоодон аккан дарыялардын суусу мына эң дүйнөдөгү таза суу. Эми келечекте бара-бара мына ошо 5-10 жылдан кийин суунун баасы нефтинин, алтындын баасынан бийик болот. Ошондуктан биз экологияны көздүн карагындай сакташыбыз керек. Мен ошону толук кошулам. Мага ушундай 3-4 күнөө коюп атышат. Биринчиден мына 90-жылдардагы келишим, анан мен президент болуп тургандагы негизги 2003 жылдагы Кумтор боюнча келишим, ошол келишимдерде Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктары толук каралган эмес деген сын айтылып атат. Эми 90-жылдардагы келишимге токтобой эле коеюн, себеби ал легендарлуу парламент карап, ошол кезде оңдоочу жерин оңдолуп калган. Анан 2003 жылдагы келишимге келсек, мына ток этер жерин айтайын, азыр ошо 2007 жылы комиссия түзүлүп, комиссиянын башчысы ошо бүгүнкү вице-премьер-министр экономики финансов Акылбек Жапаров туруп, анан ошо 2003 жылдагы келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт, ошону жоюш керек деген демилге көтөргөн. Анан дагы Исабеков деген адам ошо жылдары Исабеков деген китеп жазып чыгып, анан сотко берип, ошол 2003 жылдагы келишимди
жоюш керек деп. Бирок ошондо 2007 жылы башталып, 2008 жылы бир жарым жылча карап, Кыргызстандын жогорку соту чечим кабыл алган. Ошол чечимде мына менде копиясы турат, өзүңүзгө берем. Ошол чечимде мына так айтылган 2003 жылдагы кумтор боюнча келишим эч кандай республиканын мыйзамын бузган эмес жана эч кандай республиканын кызыкчылыгына терс таасир тийгизген эмес деп, анан ошентип мына Исабековдун демилгесин четке каккан. Ушу мына чечими турат жогорку соттун. Ошентип эми мына 21-жылы кайта көтөрүп ушу маселени туура эмес деп атышат. Анан менимче мына ошо жогорку соттун чечими абдан туура. 2000 балким анча-мынча кемчилиги болушу мүмкүн, бирок элибиздин республиканын кызыкчылыгына каршылыгы болгон эмес. Мыйзамдарга мына мисалы Дастан Сарыгулов 90-жылдарда Кыргыз алтын президенти ал айтып атпайбы? Ошол конституцияга жогорку кеңештин чечимдерине карама каршы болгон, ошон үчүн бул чыккынчылыкка барабар бул 2003 жылдын келишими бүт мыйзамдарга каршы деп айтып атпайбы? Мына жогорку соттун чечиминде жазылып турат, эч бир жогорку кеңештин чечимине карама каршылыгы жок, эч бир кызыкчылыгына карама каршылыгы жок деп. Ушундай мен ушуну менен точка коёр элем 2003 жылдагы боюнча. Анан кийинки дагы мына мени күнөөлөшкөнү мына Акаевтар 2004 жылы 11 миллион акча, 11 миллион доллар алган пара Камекадан деп атышат. Аны ошол Кыргыз алтын Латвияга оторгон экен, кайта алышкан экен айтор ошентип. Анан ошо аны 2005 жылы ген прокурор Бекназаров дагы текшерип, бирок Акаевтар алганын далилдей алган эмес. Анан кийин ошол алар эл аралык сыщик Либерманды жалдашып, ал дагы далилдей алган эмес, факты тапкан эмес, ошол 11 миллион долларды Акаевтар алган. Ошо кандайдыр Кыргыз алтын 11 миллион долларды кайсы бир максат менен бир жака отуруп кайта алып ошенткен экен, бирок мына Либерман дагы, Бекназаров дагы далилдеп, мына далили Акаевтар алган деп далилдей алган эмес. Ошойдун баягы болжомол, ушак ошол Акаевтарга кеткен экен деген бүгүнкү күнгө чейин жүрөт. Анан эң акыры Атамбаевдин убагында Атамбаев комиссия түздүрүп, ошол кезде экономика министри Темир Сариев баш болуп, алар деле ошону кайталап 11 миллион Акаевтарга түшүптүр деген. Анан генералдык прокурору Салянова чоң бригада түзүп, Торонтого чейин барып, изилдеши ошол жерде 1-2 ай жүрүп, бирок бир дагы факты таба алган эмес. Ошол 13 жылы акыркы жолу бир топ кылмыш иштерин козгоп, Акаев, Танаев, министр финансов Абилдаев, себеби ошол акча бизге которулса, сөзсүз финансы министри билиш керек эле. Ошонун орун басары Төрө Мырзаев, анан финансы министерствосунда иштеген Айдар Акаев, министрдин кеңешчиси. Баарыбызга сот ишин козгоп, анан кийин эч факты таппай келип, баарын жапкан кайта. Жабылган, алардын баары ошол генералдык прокуратуранын фактысы бар. Бирок ошол бүгүндө айтылып келе жатат. Мен азыр айткым келет, мунун баары куру каралоо, курулай көө жабуу деп эсептеймин. Ушак бир жолу дагы бул эми ушак дегенибиз балким туура эмес, жана орустар айтат клевета.
Клевета, себеби фактысы жоқ. 11 миллион долларды Камека менен Кыргыз алтынын ортосында дагы канча миңдеген миллиондогондор перевод турган. Бирок ошо 11 миллионду негедир ошо биздин мойнубузга жүктөп койду да. Бирок бир жолу мына документ, мына ал силердин алганыңар деп документ берген жок бизге. Ошон үчүн мен муну айтам, бул клевета. Тап-таза клевета. Üçüncü жана акцияларды айтып атат. Акаевтар миллиондогон акция алып, акцияны сатып 40-50 миллион доллар алган деп. Мен дагы, менин балдарым дагы, туугандарым дагы, бирөө дагы Кумтортун Камеканын акциясын кармаган эмес. Ал боюнча бир дагы факты жок. Аскар ака, сиз 15 жыл биздин өлкөнү башкардыңыз. Мына ошол мезгилде биз эгемендикке ээ болгондон кийин өзүбүздүн өлкөбүздүн айлана чөйрөсүндөгү чек ара маселелерин калыбына келтирүү демилгелерин ушу баштаганбыз. Ушуларды аягына чалбай калдыңыз да. Туура, буга мен дагы аябай, мени дагы тынчсыздандырат, чынында өзгөчө акыркы мезгилде мына Кыргыз Таджик чек арасында болгон окуялар аябай жүрөгүмдү оорутtu, тынчсыздандырды. Себеби мына 90-жылдарда биз Тажикстанга абдан чоң жардам бердик эле. Биздин республика, кыргыз калкыбыз, мен өзүм ушунчалык кандайдыр жакын алып, ушундай жардам бергенге тырыштым эле. Ошол жылдарда мына миңдеген качкындар болду, келишти. Кыргызстанда абдан бир да мамлекет Кыргызстандагыдай тозуп алган эмес. Ошо үй-жай берип, тамак аш берип, өзүбүзгө кыйынчылык болуп атса да, тажиктер качып келбедиби көбү? Көбү миңдеген үй бүлө качып келбеди беле, ошондо түштүккө. Биздин анан баарын жайгаштырып, баарын тамак ашын берип, ошентип ыраазы болушкан. Анан биз президент Рахмонго жардам бердик. Себеби биз бир ошол 90-жылдарда генерал Асанкулов, атактуу генерал, биздин КГБнын биринчи КГБнын СССР генералы, Кыргыздан чыккан. Ошол кишини баш кылып, мындай бир жашыруун жана секретный ошондой бригада түзүп, 90-жылдарда биз Тажикстанда акыбалды абдан жакшы билчүбүз. Анан ошол топтун ичинде Эрик Асаналиев деген жигит бар эле. Аны ошол Асанкуловдун сунушу менен МИДке иштетип, анан МИДте 1-2 жыл иштегенден кийин Тажикстанга өкүл кылып, биринчи өкүл кылып, ошол жерден чоң жардам берди. Анан биз ошол бириккен тажик оппозициясынын ичиндеги акыбалды жакшы билчү элек. Ошондуктан мына бизге келип 97-жылы чечүүчү жана раунд өтүп, анан тажиктерди биз башкарттырбадык беле. Анан ошентип биз Бишкектен 97-жылы мен биринчи жол ачкам Дүйшөмбөгө. Эч ким барчу эмес. Анан ошо биздин жанагы топ оппозиция менен байланышта болуп, анан алар айткан, эгер Аскар Акаевич келсе Дүйшөмбөгө, анда ошо бир жума бир жерден ок аттырбайбыз деп. Ошондой болду. Анан баары переживали безопасность кантип обеспечим деп, ошентип адегенде Назарбаев келсе, Каримов келсе деп суранган, бирок барышкан эмес. Анан мен 96-жылы барып жол аштым. 97-жылы Бишкекте Рахмон менен Нурини баш коштуруп, анан жанагындай саясий протокол кол коюшуп, ошону менен анан тынччылык башталды. Эми ошол 97-жылдан мына 24 жыл, келерки жыл 24 жыл туруктуу ошондой тынчтык, туруктуу өсүп келатат Тажикстан. Мына ушу туруктуулуктун мааниси. Ошо 2004-жыл, ошол жылдар биз көп жардам берип, электроэнергия берчү элек. Электроэнергия кенен ошол кезде бизде. Анан болгон жардамды берип турчу элек. Анан ал кезде мына
ар бир кишиге доход Кыргызстанда Тажикстанга караганда 2 есе көп болчу. Мына bizde $1800, аны эл аралык валюттук фонд эсептеп турчу да, а Тажикстанда 850-900 ушундай, 2 есе аз. Туу эми баягы жарандык согуш болду, 100-200 миңге качты. Ошентип кыйын мезгил болду да. Ал эми бүгүн Тажикстанда ар бир кишинин доходу Кыргызстанга караганда 2 есе көп. Алар мына ошол баасы 24 жыл тынччылыкта, революция жок, ызы-чуу жок, туруктуу өскөндүн баасы мына. Ошентип тажиктер 2 есе байып алып, эми мына сыр көргөзүп атат бүгүн. А кыргыздар болсо мына 3 революция жасап, ызы-чуу болуп атып, артта калдык. Мына бардык мамлекет, менин жүрөгүмдү ооруткан ушул. Нарды кошуна мамлекеттердин баарын артта калдык. Мына биринчи 10 жыл элестетип көрсөң, биз бир дагы маселеде артта калган эмеспиз. Рынок реформасын лидер болуп, жана дүйнөлүк соода уюмуна 10-15 жыл мурун кирдик. Биз мына 15 жыл кийин Россия, анан кийин барып Казакстан кирди. Эми мына ошо менимче бул, мен орусча мындай деп айттым, бир журналисттер кайрылган, это черная неблагодарность таджикского руководства деп. Себеби карабайсыңбы, прямо жанагы военный захват болбоду. Бул военный агрессия болду да. Себеби мен ошо кыргыздык эмес, тажиктик эмес, жана эл аралык эмелер тартып алган турбайбы, көргөзбөдү. Алар БТР, вертолетторго пулемет коюп пулеметтен атып атпайбы, жөнөкөй эле адамдарды жүргөн кыргыз. Ошо 36 адам кайтыш болсо, 33 2 жаш бала экен, баары кайтыш болду ошондой. Анан бул абдан чоң черная неблагодарность болду, военная агрессия болду. Бул сөзсүз баягы эң биринчи жетекчисиз болмогон эмес мындай эч качан. Анан мен ойлойм, бул туура эмес болду. Мына ушундайлар мен жүрөгү оорутат. Мына эл азыр көрдү, түшүндү, чегара маселеси оңойлук менен чечилбейт. Мунун сөзсүз эми дипломатиялык жолдор менен чечиш керек, саясий жолдор менен. Биз мына Кытай менен улуу кошуна Кытай Эл Республикасынын 90-жылдарда 7 жыл иштедик. 7 жыл аябай көп иштедик. Мен эч качан аны айткан жокмун. Кыргыздар ойлойт, бир Жан менен 1-2 жолу отуруп эле анан кийин чечип койгон экен деп. Андай болгон жок. Биз биринчиден 2 жыл материал чогулттук. Россиянын архивтеринен 150 жылдык Россия менен Цин империясынын ортосундагы келишимдер, анан Советтер Союзу менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы 20-жылдагы келишимдер, 150 жылдык бардык карталарды таап, ошолорду изилдеп, анан аргументтерибизди даярдап, мисалы бизден 5 жанагындай спорный территория, Хан-Тенгрин алабыз дейт, Ленин пигин алабыз дейт, адегенде Иркештамды толук алабыз дейт. Анан ошентип анан Үзөңгү кууштун көпчүлүгүн алабыз деп чыгышты. Анан ошонун баарын изилдеп, аргумент даярдап, мына Иркештамды да сактап калдык, толук азыр КПП турат. Эң негизги жетишкенибиз менимче мына Хан-Тенгрини сактап калдык. Кыргыздын ыйыктоосу да, кыргыздын символу ыйыктообуз 7 километр чокуну сактап калдык баарын. Анан Үзөңгү кууштан биз ошо эл аралык эреже боюнча эң калыс дегенде баягы спорный территорияны 50-сүн бир тарап, 50-сүн экинчи тарапка кетет. Эң ошону справедливый деп эсептейт. Мына Россия, Кытай менен ошо өздөрүнүн тиги Дальний Востоктогу талаш тартыш жерлерин ошо 50-50ден бөлүп алышты. Ошонун ичинде Россия Даманский деген аралды өткөзүп берди.
60-шы жылдарда эми жаштар билбейт, бирок өзүң билесиң, 60-шы жылдарда ошол жерде чоң согуш чыгып, миңдеген Советтин солдаттары курман болгон, кан төгүлгөн, ошол жерде аябай чоң эме болуп, анан ошону өткөзүп берүүгө мажбур болду. Бул эки улуу мамлекет ошондой 50-50ден абдан справедливо бөлүп алышты. Эч таарыныш жок эч тарапта. Казак туугандар Казакстан болсо 60%-ин өткөзүп берип, 40-ын сактап калды. Алар деле кубанышты, анча көп зыян болгон жок деп. Тажиктер болсо 70% өткөзүп берип, 30-ын сактап калды. Бир гана Кыргызстанга Кытайлар жакшы мамиле жасап, бул эми Дзенземинге рахмат айтышыбыз керек. Ошо Кыргыз-Кытай мамилесинин тарыхын эске алып, кыргыздар Кытайга эч качан көчмөн элдин бардыгы Кытай менен согушуп келген, кыргыздар гана эч качан согушкан эмес. Кез-кезде союзник болгон экенбиз. Ошону эске алып, анан өзүнүн Кыргызстанга болгон симпатияларын эске алып, анан уруксат берип, мына бизге 70%-ин калтырып, 30%-ин алышты. Ошо өздөрүнүн өкмөтүнө уруксат берди, ошо азырагын эле алалы, көбүн Кыргызга калтыралы деп. Эми ошол 30% аделе кыргыздарга кытайлык кыргыздар жайлайт азыр. Совет доорунда деле ошо жерде Кытайдын пограничниктери келип, анан ошо Кытайдын кыргыздары жайлап кетчү да, күч менен эле келишип эле ошо жерден. Биздин пограничниктер эми кан төккөнгө барбай, мейлиңер деп көз жумуп койчу. Анан мына ушундай болду. Менимче биз Кытай менен чегараны абдан жакшы чечтик. Эми мен өзүм эле баарын бүтүрдүм деп айта албайм. Мен азыр айткым келет, биздин жумушчу тобубуз абдан эң күчтүү топтун бири болду орта. Баарынан күчтүү десем жаңылбайм. Ошо Кытай менен 20-чы кылымда баарын чегараны чечип алганыбыз менимче, мен ушуга чындыгында мына сыймыктанам. Кумторду ишке киргизгениме сыймыктанам. Кытай менен чегара маселесин чечип кеткениме сыймыктанам. Балким созуп отурсак бүгүн Хан Тенгирин алып койсо эмне кылат элек? Эмне чара? Кыйкырып калмакпыз. Андан башка эмне чара көрөт элек, туурабы? Согушат белек бар. Мен баа берем мындай, мына азыркы президент, анан чегара маселеси боюнча генерал Ташиев, экөөнө баа берем, себеби мына мурунку президенттер ошону чечкиси келген жок. Эрки жеткен жок ошого. Атамбаев ал түз эле мына Каримов өлмөйүнчө чегара маселесин чече албайбыз деп койду. Ушу дагы президенттин сөзүбү, туурабы? Анан кантип чечет? Причем Каримов тирүү турса. Анан ошондуктан алар качып чечкен жок. Анан Садыр Жапаров менен Ташиев ушу саясий эрки бар экен, чечебиз деп максат коюп умтулганы ушу чечиш керек дегенине мен бийик баа берем бу жагынан. Эл жөнүндө сурагым келет, кыргыз эли жөнүндө. Кыргыздын элинен мына сиз кийинки жылдарда бийлик коррупцияланышы улам чайналып, бийлик башына ар кандай элиталар келип, элдин тагдырын түркүн калчап салды. Эл ары чайып алды, эл бери чайып алды. Ошондой элибиз бир эмес, 3 революцияны башынан өткөрүп койду. Бирок ошол эл бүгүн 21-чи кылымда мына электрондук цифровизациялык өнүгүүнүн мезгилине келгенде элдин кыялы, элдин насили, элдин көз карашы алдыга жылганын байкайсызбы, же эл кайра өспөй жатканын байкайсызбы? Дегеле кыргыз элинин ошо акыркы 30 жылдагы өнүгүп өсүүсүн, психологиялык, нравалык өзгөрүүлөрүн сиздин көз карашта кандай байкоо? Биз элибиз менен сыймыктансак болот. Элибиз таланттарды жараткан, мына Манастай полководец жараткан, колбашчы. Анан кандай таланттарды жаратып келди. Мына 20-чы кылымда алсак канча таланттарыбыз чыкты Кыргызстандан. Ошондуктан менимче элибиз Борбордук Азиянын эң алдыңкы элдеринин бири,
эң биринчи болуп мамлекеттүүлүк курган, Манас эпосун жараткан, мына Орта Азиялык элдердин ичинен эки кылым улуу байыркы жибек жолун контролдоп турган. Ошо оңой элби. Тиги Памирден Сибирге чейин башкарып келген, Кытайдан түштүгү, түндүгү тиги Сибирге чейин ошондой аймакты башкарган элибиз менимче абдан таланттуу элбиз. Мына 90-жылдарда эле көргөздү да. 90-жылдарда мына план экономикасынан рынок экономикасына өттүк. Эң баягы экономикалар советтик экономика кризиске батып, чөгүп турганда ошону элибиз өзүнүн маңдай тери эмгеги менен ошо жеңип кеттик. Туурабы? Жеңип, кошуна мамлекеттерден биз озуп келдик. Ошол элибиздин эмгеги да. Кыргыз калкынын эмгеги, ошол эмгекчилдиги, анан элитасынын ичинде таланттардын көпчүлүгү дегеним. Мына мен санап жана айтып атам, финансисттер, мен менен иштеген жаш эле азаматтар ушунчалык эл аралык аренада көргөчтү, билимдүүлүгүн, илимдүүлүгүн. Ошентип менимче ошол рынок реформаларында ошо жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн курганда кыргыз элибиз абдан татыктуу көргөздү. Ошону бүткүл дүйнө жанагындай тааныды. Кыргыз эли ушундай байыркы мамлекеттүүлүгү бар экен. Анан маданият деңгээли бийик экен, Манас эпосун жараткан экен, жана башка мына маданияттын чокусун Айтматовдой жазуучусу бар экен, 20-кылымда ошондой Бибисара Бейшеналиевадай бийчиси бар экен деп, ошондой Карамолдо Ороздай комузчусу бар экен деп эле, ошентип аябай Токтогулдай ырчысы бар экен деп, бүткүл дүйнө менимче абдан кыргыз калкы жөнүндө абдан жакшы бир сүрөт эметип калды эле. Кийинки 16 жылда кичине ошо начарлатып өзүбүз эле начарлатып жибердик. Бул менимче бул мына саясий интеллигенциянын кетирген кемчилиги. Мен элибизден эч кандай кемчилик көрбөйм. Элибиз эмгекчил эл, элибиз өтө толеранттуу эл. Мен бир эсимде Вандерстул жана айтпадым, ОБСЕ-нин представители по делам национальных меньшинств 13 жолу келген 90-жылдарда баягы Оштогу трагедиядан кийин. Анан 13-чү жолу айткан ошондой, вообще ошондо Балкандарда жана согуш чыгып аткан кез. Анан айткан, мына Кыргызстан силер азыр Европага үлгү мамлекет болуп калдыңар деп ошо жагынан. Анан ошентип айтканда, бул өзү кыргыздардын толеранттуулугун көргөзөт деп ошо кишинин сөзү да мына. Мына эң толеранттуу эл экенсиңер, өзбөктү да, дуңганды дагы, немисти дагы, орусту дагы баарын эле батырып, интегрировать этип алыптырсыңар деп ошентип айткан сөзү бар да, толеранттуу эл бардык жагынан. Анан бирок мунун баарын анан мына саясий интеллигенциябыз чындыгын айтыш керек, кандайдыр адашып кетти деп ойлойм мен. Ушу саясий интеллигенциябыз акыркы 10 жылдарда кандайдыр бир адашып кетишти, бүт эле ызы чуу менен алек болуп калышты, ушак, анан кийин мыйзамсыздуулук болуп кетти. Мына кече жаңы президент айтып атат, менин эң негизги максатым Турциядан окудум. Турциядан абдан жакшы сөз айтыптыр. Мына менин максатым президент катары Кыргызстанды кайта укуктуу мамлекеттин жолуна алып келиш, укуктуу мамлекет курайын деп келдим. Баарынан бийик укук болуш керек деп. Мына ушул менимче абдан туура максат коюп атат. Президент ошого жетишин каалайм. Себеби Кыргызстан укуктуу мамлекет болбой калды. Чындыгын айтканда, укук жок. Биздин саясий интеллигенция түшүнүк менен жашап калды.
мыйзамсыз эле түшүнүк менен жашап калдым. Мунун себебин айтам. Себеби жанагы 5-жылдагы төңкөрүштө ошол криминалдар бийликке чырмалышып алды, бийликке кирип алды. Өзүңөр көрдүңөр, ошол кезде криминалдын авторитеттери дагы саясий лидерликке чыгып эле, мына мен президент болом, мен премьер болом деп, анан бири-бири менен атышып, биртоп ошентпеди беле, туурабы? Ошол эле жанагы криминалдын авторитеттери чыгып, анан чырмалышып да кетишти. Ошонун аркасынан болуш керек, кандай криминализация болуп кетти. Ушу бийлик криминалдан ажырап, жанагы коррупциядан ажырагандай эле, криминалдан да ажырап, криминалды бийликтен бүт айдап тазалап чыкса, Садыр Жапаров ошондо менимче кыргыз элине зор кызмат жасап кеткен болот. Сир бир ойлонууга чакырышыңар керек. Менимче саясий элита азыр кыргыз элин бир туңгуйукка алып барып такап салды. Туңгуйукка алып барып такап салды. Ошо бүт эле мест бири-бирин иш кылып отургузуш керек, жоготуш керек. Анан өткөндү жамандап каралоо, бул жол менен эч качан жакшылык жаралбайт. Бул тарых ошону көргөзүп атат. Мына кайсы мамлекет өткөн тарыхы менен күрөшсө, ошол барып урайт. Мына Советтер Союзу, Хрущев Сталинди жамандап, кийинкилери Хрущевду жамандап отуруп, мына СССР урады, СССРден кандай империя эле урады. Экинчи пример, жакшы мисал, мына Кытай. Дэн Сяопин келип, Дэн Сяопин айтты, өткөндү каралагандарды партиядан ошо күнү айдайбыз. Только мына Мао Цзэдун бизге Кытай эл республикасын түзүп берди. Эми биздин максат ошону келечекте гүлдөгөн мамлекетке айлантып, элдин турмушу дүйнөлүк орто эсептен бийик болгонго жеткизишибиз керек деди эле. Мына ошол кишинин сөзү, мен ошондо таң калдым эле, ошо жаш кезде. Ошол кишинин сөзү мына ишке ашып, алар 40 жылдан бери өткөн менен күрөшкөн жок, бүт алдыга жылып, мына бүгүн биринчи дүйнө экономика болду. 40 жылдын ичинде 800 миллион адамды кедейчиликтен алып чыгышты. Ошол эле мезгилде мына 400 миллион жанагы дүйнөдө айтат го, средний класс деп. Орто, мына Европа, Америкада средний класс да эң негизги. Ошонун ичи 400 миллион адам средний класс Кытайда бүгүн. Анан азыр Си Цзиньпин айтып атат, да 10 жылдан кийин 800 миллион адам средний класс болобуз. Жарымы 1,5 миллиард элдин. Ошондуктан кандайдыр бир саясий интеллигенция өзгөрүш керек. Саясий интеллигенция кыргыздын ошо өткөн тарыхын чукуп, ошон бири-бирин жамандап, бири-бирин мстить эткендин ордунда элди алдыга чакырып, анан гүлдөгөн бир мамлекет куруш керек. Аскар Акаевич, мына бир топ убактыңызды бөлүп, жакшы ойлорду, жакшы мындай тарыхты жана келечекти кеп кылып бердиңиз. Сизге өтө чоң рахмат.